Бишкек шаарында кызамык оорусу күч алууда. Республикалык жугуштуу клиникалык ооруканасында эле учурда 500гө чукул адам ооруп жатат. Күндө кайрылгандардын саны 56 илдетке кабылгандардын арасында жаш кары деби бардык курактагыларды кезиктирүүгө болот. Биздин ооруканада азыркы күнү оорулардын батпаган негизинде суббота күнү биздин саламаттык сактоо министрлигинин атайын штаб болуп, ошол жерде Чуйский областык больницада ошондой эле 6-чы шаардык ооруканада атайын бөлүмдөр ачылды да. Кечээ күнү биз ал жака шаардыктарды чоң улуу муундагы адамдарды биз ошол шаарга жөнөтүп атабыз. Себеби дегенде биздин ооруканада бүгүнкү күнү биздин өзүбүздүн ооруканабыз 400 орунду болсо, бүгүнкү күнү 483 адам жатат да. Бул өтө көп. Маалыматтарга караганда кызамык илдети өткөн жылы май айында Казакстандан келген жарандан жугуп, ооруга каршы чаралар өз убагында көрүлгөн. Бирок вирус аба аркылуу тарап, бир эле учурда бир канча адамга жуккан. Өзүбүздүн резервдеги болгон дары-дармектерди колдонуп атабыз. Азыр эсептеп көрсөк, ошол бир нечеге жакында жетиштүү экен. Бирине азыр ошол маселе боюнча биз Помскка дагы кайрылганбыз. Атайын кат жүзүндө, что эгерде керек болсо, что бу негизинен үстүнө дагы каражат кошуп берүү боюнча да. Ал маселе азыр чечилип атат. Бирок бүгүнкү күнү биз 1 миллион 200 сомдук дары-дармекти биз карызга алып атабыз да. Кызамык оорусу 2012 жылдан бери өлкөдө каттала элек болчу. Учурда орунун алдын алуу үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги жерлерде штабтарды түзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, толук эмдөөдөн өтпөгөндөрдү акысыз эмдөөдөн өткөрүп жатышыптыр. Экстерный профилактика, экстерный вакцинация деп коебуз. Бул эмне дегендик? Бул биз ошол оорулуу биз билип, тест билдирүүнү билгенден кийин ошол АЧК бар, биздин сотрудниктер, анан мебелөлүк топтун сотрудниктери менен чогуу ошол АЧК бар, ошол жерде контактный деп коебуз. Ошол ооруган киши менен тесный контактта болгон адамдарга экстренный вакцинация, то есть эмдөө жүргүзүп атабыз да. Учету жок болсо, мисалы азыр контактный болуп калгандарга сайылып атат. Ал учетко тургандан кийин азыр вопрос суроо чечилип атат. Бардык адамдарга жасасак деп. Республикалык жугуштуу клиникалык ооруканасы 400 орунга ылайыкташтырылып салынган. Бирок акыркы кездери кызамык оорусунан ооруп келгендердин саны 400дөн ашкандыктан айрымдары коридорлордо жатып дарыланууга мажбур болушууда. Биздин ооруганыбызга 5 күн болду. 4-күнү күнү температурадан башталды. Анан суук тийген экен деп эле биз врач чакырдык. Врач айтты 3-4 күн көңүл бургула, если кызамык чыкса 5 күн эми пайда болот деп. Бүгүн эртең менен эчтеке жок. Врачка барып метели деп эле кийинип атканда эчтеке жок. Эшикке чыксак бир заматта кызыл пайда болду. Ошол анан тамак ичпейт, слабость, очень вялый ребенок. Статистикалык маалыматка таянсак, январь айында эле Бишкек шаарында 2000ге жакын адам кызамык оорусуна чалдыккан. Өкүнүчтүүсү алардын 70% толук эмдөөдөн өткөн эмес. Вирус аба аркылуу жуккандыктан бир эле учурда бир канча адамга жугуп жатат. Ошол себептен дарыгерлер учурда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Дарыгерлердин айтууларына караганда, коомдук жайларда чыкканда мындай маскаларды тагынып алыш керек. Ал маскаларды тагынгандан соң ар 4 саат сайын алмаштырып туруу зарыл. Бул кызамык кызылча тепки оорусуна каршы мына могу жерде 20 градус, минус 20 градусту көрсөтүп атат. Ушул кызамык кызылча оорусуна каршы алынган вакциндер бүгүнкү күндө азыркы мезгилдерде республика боюнча 118 000 доза бөлүп бердик. Булар жанагы кызамык менен байланышта болгон адамдар эмдөөдөн өтүп атат. Андан башка мына студентский поликлиникага бөлүп бердик. Бишкек шаарына болсо уже 25 000ге жакын доза бөлүнүп берилди. Бул жанагы пландык түрдө 1 жаш 6 жаштагы балдар эмдөөдөн өтүш керек. Республикалык иммунопрофилактикалык борбору пландын негизинде облустарга вакциналарды жиберип жатышат. Эгер оору дагы күч алса, дары-дармектерди дагы сатып алуу маселеси турат. Борбордук кампада дагы 38 000ге жакын кызылча оорусуна каршы вакцин бар. Булардын бардыгын жанагындай кызылча оорусу чыкканына байланыштуу, жанагы алар менен байланышта болгон, анан 1 жаш 6 жаштагы балдарды эмдейбиз. Абалды жөнгө салуу үчүн Каржы министрлиги дагы кол кошуруу олтурбайт. Бүгүнкү күндө министрлик кызамык оорусуна вакциналарды сатып алуу үчүн казынадан 34 миллион сом бөлдү. Ага 840 000 дозадагы дары-дармек сатып алынат. Биз жанагы ооруган адамдарды эпидемиологиялык анализдеп көргөндө көбүнчө ошол 10 жаштан 19 жашка чейинки адамдар ооруп жатат да. Мына ошон үчүн биринчи этапта биз ошолорду эмдөөдөн өткөрүшүбүз керек.
26 февралдан баштап 2 этап менен 1 жаштан 20 жашка чейинки 2 миллион 300 миң адам эмдөөдөн өтөт. Калганы пландын негизинде март айына чейин толук түрдө өтүүсү шарт. Эске салсак, ушул кезге чейин 6 миңден ашуун жаран эмдөөдөн баш тарткан. Анын ичинен басымдуу бөлүгү диний көз караштагы адамдар. Алардын көпчүлүгүн 18 жаштан 35 жашка чейинки жаштар түзөт экен. Эмделген бала коркунучтуубу же эмделбеген коркунучтуу деген маселеде мен айтат элем, эмделген бала коркунучтуу. Эмнеге дегенде ал носитель, ошол вирус ичинде бар. Ошол жуктуруп коюшу мүмкүн, ошол өнүгүшү мүмкүн. Ушул ата-энелерге кайрылар элем, балаңардын келечеги, балаңардын ден соолугу жөнүндө ойлонгула деп. Себеби бизде бул вакциналардын баары келүүдөн мурда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан текшерүүдөн өтүп, тастыкталып гана келет. Бул жерлерде ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда бүт Кыргызстан боюнча, баардык дүйнө боюнча ар биринде бул прививка эмдөөчү кабинетте гана жасалчу прививка. Дарыгерлердин айтымында эмдөөдөн баш тарткандардын басымдуулары кызамык оорусу күч алгандан бери мурдагы пикирлерден баш тартып өз каалоолору менен келип эмдөө алып кетип жатышат. Акыркы жумада баардыгы келип эмдөөлөрдө балдарына алып кетип атышат. Бул да бизди кубандырат. Себеби ата-энелер эмдөөнүн маанисине чоң баа бере башташты. Эмдөөгө каршы чыккан ата-энелерде жакшы жылыштар бар. Кызамык оорусу вирустук дарт деп саналат. Чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө жана жөтөлгөндө бири-бирине аба аркылуу жугат. Орунун алгачкы белгилери байкалса, анда антибиотиктерди бериштин кажети жок. Баланы жылуу кармап, убагында дене табын түшүрүп, суусундукту көп берүү керек дешет дарыгерлер. Ошонусу дагы балдарга жанагындай мандарин, цитрусовый деп коебуз го. Ошолор фанта, кола дегендер болбойт. Кайнатылган тамактар көбүнчө. Кызамык оорусунан сактануу үчүн түрдүү витаминдерге бай тамактарды жеп, өздү кийгенан таза сакташ керек. Үйдүн ичиндеги бөлмөлөрдү тезден желдетип, анткени күн нуру бөлмөдөгү микробторду өлтүрөт. Туура эмес ал сыптарга мачтар сыйпай, биринчи баары температура болгондон кийин ошо температуранын дарысын, баш ооруса баш оорунун дарысын ошондой кылып эле симптоматическое лечение деп коебуз, ошолорду кылыш керек. Кызамык оорусу Бишкек шаарынын жаңы конуштарында көп катталып жатат. Өкүнүчтүүсү алардын басымдууларын үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда каттоодон өтүшкөн эмес. Көпчүлүгүнүн дарыгердин көзөмөлүнөн өтүүгө шарты жок болгондуктан бири-биринен жугуп олтуруп мектеп окуучуларына жана жогорку окуу жайларында билим алган студенттерге да жугузушууда. Башталгыч температура менен эле башталды, грипповать этип бир жумадай ооруп жатып, каяктан жукканын точно билбейм, абадан деп атышат. Баш өткөдө көчүрөбүз, ошондон болсо керек. Оору өтүшүп кетсе, бронхит, көздүн, баш мээнин жана жүлүндүн сырткы кабыгынын сезгениши жана тамак оорусу келип чыгат деп кооптонушат. Оорулуу киши коомдук жайда жүрсө, бул коркунучтуу, ал өзү ошо сөзсүз оорунун булагы болуп калат. Бул кызамык менен контакт болгон кишинин 95% сөзсүз ооруйт экен, эгерде иммунитети жок болсо, мурда эмдөө албаган болсо. Азыр ошо коомдук жайларда жүргөндө ошо дайыма желдетип, тазалап, анан ошо көңүл буруш керек, маска тагынып жүрүш керек. Бул оору менен ооругандарга ачуу, туздуу, ачкыл тамак ашты бербөө керек. Анын ордуна бат сиңе турган тамактарды берүү кажет. Балдар көп суусагандыктан суусундуктар көп талап кылынат. Мисалы, жаш балдарга кошумча суусундук катары жемиштердин ширесин берсе болот. Ал эми чоңураак балдарга сүт жана сүттөн жасалган азыктарды берүү туура. Бетинде кете баштады, уже бүгүн эмеден буларында. 2012 жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кызылча жана кызамыкка каршы күрөшүүнүн 2015-2020 жылдарда аткарылуучу иштеринин стратегиялык планын иштеп чыккан. Ушул планга ылайык быйыл кызылчадан каза болгондордун санын 95%га чейин кыскартуу каралган. Анткени дүйнө боюнча кызылчадан 1980 жылы 2,6 миллион адам, 2013 жылы 145.700 адам каза болгон. Алардын көпчүлүгү 5 жашка чейинки балдар болчу. 2000-2013 жылдар аралыгында кызылчага каршы колдонулган вакцина болжол менен 15 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн сактап калган.